Өлкөдө оор жүк ташыган унааларга бажы төлөм үчүн 3 эсеге көбөйдү. Буга байланыштуу тиешелүү ишкерлер кече жакында уна базарында тынчтык митингине чыгышты. Алар август айында ташылган жүктөр үчүн эски тарифти кайтарып берүүнү суранууда. Ишкерлер буга чейин тарифтердин көтөрүлөөрү боюнча алдын ала кабардар болгон эместигин айтып жатат. Мындай пикирди 200гө чукул ишкер билдирди. Допустим, Биз абдан кыйын кырдаалга туш болдук. Тарифтер 2 эсеге көтөрүлдү. Бизге буга чейин массалык маалымат каражаттары же интернет аркылуу дагы эч ким кабардар кылган жок. Бул арада бажы кызматы төлөмдөргө баанын жогорулашы боюнча массалык маалымат каражаттарында маалымат берилгенин айтууда. Алар ырастагандай ишкерлердин уюмдары менен жолугушуулар уюштурулуп, консультациялык кеңештер дагы өткөрүлгөн. Буга кошумча толук маалымат өкмөттүн экономика министрлигинин жана бажы кызматынын сайттарында жарыяланганы белгилүү болду. мы со своей стороны 1 августтан баштап ЕЭПтин бажы төлөмдөрүнүн баасы күчүнө кирди. Биримдикке мүчө мамлекеттер оор жүк ташыган унааларды мөөнөтүнөн кийинкиге жылдырбоо чечимин кабыл алышкан. Бажы биримдигинин мыйзамы боюнча алар азыр Евразия экономикалык аймагында кабыл алынган бирдиктүү баа менен жол жоболонууга милдеттүү. Буга чейин Кыргызстан өз алдынча чечим чыгарып келген. Азыр анте албайбыз.